Бүгүн 14-июль күнгө шаршемби. Облус аймагынан алынган акыркы жаңылыктар менен тааныштырып, студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Саламатсыздарбы? Талас шаары жана Бакай Ата районунда Алтайдын жыйынтыгын чыгарган коллегиялык отурум өткөрүлдү. Айына 15 000 даана тескоблок чыгарган ишкана. Суюктук көп ичип, желдеткичтин астында турбаңыз. Аптаптуу ысыкта дарыгерлердин сунуштары. Алгач расмий кабарлардан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жалал Абад облусуна болгон бир күндүк иш сапарынын алкагында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы Ак Илбирс балдардын эс алуу борбору жана ден соолукту чыңдоо комплексинин салтанаттуу ачылышына катышты. Акылбек Жапаров Базар Коргон районунда жайгашкан бул комплекс 2 айдын ичинде бүткөрүлгөнүн жана анда жакшы эс алуу үчүн бардык шарттар бар экенин белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы чогулгандарды борбордун курулушунун аякташы менен куттуктап, комплекс райондун гана эмес, бүтүндөй облустун көркү болорун белгиледи. Белгилей кетсек, комплексте 120 орунду жатакана, китепкана, 100 орунду кинотеатр, машыгуучу залдар, кичи футбол аянтчасы, спорт аянтчалары, 2 бассейн жана ашкана бар. Андан ары министрлер кабинетинин төрагасы Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коому башкарган Зорка балдар лагеринде болду. Акылбек Жапаров курулуш жана оңдоо иштеринен кийинки лагердин турак жайларын, медициналык пунктун, жыйындар залын жана ашканасын көрүп чыкты. Министрлер кабинетинин башчысы кошумча имараттын курулушу аяктагандан кийин лагерде көбүрөөк балдарды кабыл алууга мүмкүнчүлүк түзүлөөрүн белгиледи. Белгилей кетсек, Зорка балдар лагери 1964 жылы курулган. Жалпы аянты 8,5 гектарды түзөт. Балдар лагерине жылына 1200дөн ашуун бала келет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жалал Абад облусуна болгон бир күндүк иш сапарынын алкагында бир катар социалдык объектилерди кыдырды. Акылбек Жапаров Жалал Абад шаарындагы облустук клиникалык оорукананын кошумча имаратынын курулушу менен таанышты. Таанышуу учурунда кошумча имаратта неврология жана терапия бөлүмдөрү жайгашаары айтылды. Оорукананын имаратын курууга 251 миллион сом бөлүнгөн. Курулушту 2023 жылдын октябрына чейин бүткөрүү пландалууда. Андан ары министрлер кабинетинин төрагасы Жалал Абад шаарындагы Пушкин көчөсүн реконструкциялоо иштери жүрүп жаткан жерге барды. Узундугу 1 километр 920 метр чакырымды түзгөн бул көчөнү реконструкциялоого 70 миллион сом керектелет. Оңдоо иштеринин жүрүшү 2023 жылдын 1 августуна чейин бүткөрүлөт. Акылбек Жапаров оңдоо иштеринин сапатына өзгөчө көңүл буруу керектигин белгиледи. Мындан тышкары Акылбек Жапаров Жалал Абад шаарындагы номер 1 мектептин кошумча имаратынын курулушу менен таанышты. Белгилей кетсек, кошумча имараттын курулушу 2021 жылы башталган. Аны окуу жылынын башталышына бүткөрүү пландалууда. Учурда курулуш ишинин 80% бүтүп калды. Бул иш үчүн республикалык бюджеттен 79 миллион сом бөлүнгөн. Иш сапарынын соңунда министрлер кабинетинин төрагасы Жалал Абад шаарындагы Железнодорожная көчөсүндөгү облустук кургак учукка каршы диспансеринин жаңы имаратынын курулушу менен таанышты. Жаңы имараттын курулушуна республикалык бюджеттен 356 миллион сом бөлүнгөн. Курулушту 2023 жылдын аягына чейин бүтүрүү пландалууда. Белгилей кетсек, аталган объектилердин курулушу министрлер кабинетинин 2023 жылдын 10 февралындагы тескемеси менен бекитилген. Жалал Абад шаарын социалдык экономикалык өнүктүрүү боюнча иш чаралар планынын алкагында ишке ашырылууда. Алсак, бул чечимге ылайык Каржы министрлиги Жалал Абад шаарын өнүктүрүүгө 2 миллиард сом бөлгөн. План боюнча социалдык объектилерди куруудан тышкары таштандыларды кайра иштетүүчү заводду жана бир катар өндүрүш ишканаларын куруу дагы белгиленген. Аталган объектилер менен таанышып чыккандан кийин Акылбек Жапаров мамлекеттик саясат аймактарды өнүктүрүүгө жана республиканын аймактарында жумуш орундарын түзүүгө багытталганын белгилеп, бир катар тапшырмаларды берди.
Талас шаардык мэриясынын жыйындар залында Талас шаарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн өткөн жарым жылда жыйынтыгын чыгарган коллегиялык кеңешме болуп өттү. Анда соңку 6 ай аралыгындагы Талас шаарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүндө жетишкендиктер жана кетирилген кемчиликтер талкууга алынды. Кененирээк кабарчыбыз токтолот. Жыл башынан бери 6 ай аралыгында Талас шаарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүндө алгылыктуу иштер аткарылган. Бир катар шаарыбыздагы ишке кирген ири долбоорлор колго алынып, Талас облусунда аба мейкиндигинде жол ачуу максатында жаңа аэропортко капсула салынып, курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен Талас шаарындагы борбордук жана ички көчөлөргө 30 километр, ал эми тротуарларга 20 километр асфальт басуунун алгачкы этаптары башталган. Ошондой эле алдыда эс алуу паркы жана стадион куруу боюнча ири долбоорлорду ишке ашыруу планы коюлган. Аткарылып жаткан иштер менен бирге кетирилген кемчиликтер дагы жок эмес. Алсак шаарды көрктөндүрүү жумуштары солгундап келет. Талас шаарындагы питомникке бир жылдык көчөттөрдү тигүү боюнча күнөзкана салганбыз. Салып февралдын 12 февраль күнү 28.400 дана гүлдү тиктик. Анын ичинен 23.469 дана гүлүбүз өнүп өсүп чыкты. Ошол гүлдөрдү бүгүнкү күндө Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынын гүлчүлөр тарабынан, жумушчулар тарабынан ошол гүлдөрдү кароо иштери жүрүп атат. Бизге бөлүнгөн аянттарыбыз бар. Бул Нуржан аллеясы, Чыңзатмат, Найкелдин тегереги, Фонтандын тегереги жана борбордук парк. Ушул жерлерде биздин жумушчулар иш алып барышат. Күнүмдүк тазалоо, таштандыларды чыгаруу иштери жүрүшөт. Питомникте колго алып, жакшы иш алып барсаңыз, ушул эки жак сизге киреш алып келет. Бул жакта иш жүрбөйт. Мисалы үчүн гүлдү мына 23.400 гүл отургуздук деп атасыңар, шаар ичинде мындай прям гүлдөп кеткенде эле гүл бакча боло албайт. Бул бир. Шаарга кем дегенде 200.000 гүл керек. Андан сырткары биз мына тегерек четтеги районго, Талас районуна, Бакай атага колубуздан келишинче биз Талас районуна болобу, биздин өзүбүздүн продукцияны, гүлдү, көчөттөрүбүздү сатып, ошондон киреше пайда табышыбыз керек эле да. Бул мына түзүлгөнү канча болду мекеме ишкананын? 3-жыл. Мына 3-жыл кетти. Уже көчөттөрүн чоңоюп, элдердин көзүн кызыктырыш керек, ошол нерсе жүрбөйт. Өлкөнүн өнүгүүсүндө келечек ээси болгон жаштардын дагы ролу чоң. Алардын сапаттуу билим алуусу учур талабы. Жакынкы арада чыккан жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктары, билим берүү тармагында жүрүп жаткан алгылыктуу иштер жана кемчиликтер бүгүнкү коллегиялык кеңешмеде талкууга алынды. Бул боюнча чынында албетте бул мактанарлык бир чети ушу намысыбыз, намыска жарап берип атат, бирок биз бул иштер менен баягы токтолбой дагы иштерди алып барышыбыз керек. Анткени бизде да Талас шаарында мүмкүнчүлүктөр бар, башка райондорго караганда. Бизде жанагындай платный курстарыбыз да бар. Республикалык атайын биз эмелер менен да макулдаштыруу жүргүзүп, мынакей номер 2, номер 3 мектептен мыкты окуучуларыбызды ал жактан дагы азыр ушу даярдыктарды буга чейин ошол катышып алышты онлайн дагы. Эми бизден максат мына жакында дагы ушул шаар райондордун арасында мынакей биринчи орунду Бишкек шаары алса, экинчини бизден Ысык көл областынан ошол алып атат Каракол. Үчүнчүсү биздин Талас шаарыбыз 131,10 балл менен 3-орунда. Бул средний тесттердин жыйынтыгы менен чыктык. Шаардык билим берүү мекемелеринин жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча алган упайлары канааттандырарлык эмес экенин жана окуучуларга билим берүүдө кетирилип жаткан кемчиликтерди шаар башчысы сынга алды. Булар биздин келечек да. Биз мындай кандай биз эмне статистика үчүн иш алып барып атабызбы? Мына сиз айтасыз Кыргызстан боюнча 3-орунду алдык дейсиз. Средний 131 балл болуп атат, туурабы? Бирок ал жерде сапат жана жеке мындай частный мектептер да бар да. Талас шаарынын өзүнүн орточо баллы канча болду? 123 болду. 123. Бул аз. 123 деген пароктон эптеп өттүк деген сөз да. Коллегиялык жыйында айрым мекеме уюмдун жетекчилерине берилген тапшырмаларды аткарууга 1 ай убакыт берилди. Ошондой эле кетирилген кемчиликтерди жоюп, жыл этегине чейин шаардын социалдык экономикалык өнүгүүсүндө жакшы көрсөткүчкө жетүү милдети белгиленди. Былтыркы жылдарга салыштырмалуу абдан өсүү темптери жакшы. 102%, 104% деп эме биз салыштырып келебиз, бирок
Аны менен биргеликте мүчүлүштүктөр дагы бар. Алар дагы аз жыйында айтылып кетти, бардыгы тең. Ийгиликтерибизди дагы күчөтүп, ийгилигибизди жогорулатууга дагы багытталган бир топ иштер жасалат. Кудай буйрса, ушул жылдык отчетубузда ушул бардык кемчиликтерди жоюп, жакшынакай 2024-жылга кирип барабыз деп ойлойм. Коллегиялык жыйында Талас шаарынын социалдык экономикалык абалын чыңдоонун алкагында демилгелүү иш жүргүзүү жагдайы белгиленди. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Талас шаары. Теманы улай. Жарым жыл аралыгында Бакай Ата району салык төлөмдөрүн казынага түшүрүүдө план тапшырманы ашыгы менен аткарган. Ошондой эле жергиликтүү элди иш менен камсыздоо максатында бир катар чакан ишканалар ачылып, жаңы жумушчу орундар түзүлгөн. 3 айыл өкмөт дотациядан чыккан. Бул тууралуу кечээ райондун 6 айдагы өнүгүүсүнүн жыйынтыгын чыгарган коллегиялык жыйында белгилүү болду. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. 2023 жылдын жарым жылдыгы Бакай Ата району үчүн жаман болгон жок. Алсак район аймагында 9 чакан жана орто ишкана ачылып, 253 жаңы жумушчу орундары түзүлгөн. Ошондой эле райондун өнүктүрүү фонду аркылуу 8 долбоор жактырылып, 14 миллион 91 миң сомго колдоо тапкан. Ал эми түрткү берүүчү гранттын эсебинен 18 миллион 302 миң сомго долбоорлор жазылып, бүгүнкү күндө иш баштоого даярдыктар көрүлүүдө. Мындан тышкары салыкты чогултуу дагы өз убагында жүргүзүлүп, 100,8%га аткарылды. Жарым жылда ирригация тармагына көбүрөөк көңүл бурулуп, 3 миллион 771 миң сомго каналдар оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. 7 миллион 992 миң сомго айрым ички жолдор асфальтталды. Ал эми айыл чарбасын каржылоо 11 программасы аркылуу 153 дыйкан фермерлерге жеңилдетилген насыялар берилген. Ошондой эле элет калкынын эңсегени орундалып, 1133 жаранга жер тилкелерин тастыктаган кызыл китептер тапшырылды. Бирок ошентсе да жер мунапысын ишке ашырууда айрым көйгөйлөр бар. Иши жок калган жер участоктары фактылары болуп атат. Ал жерде бири-биринен сатылып кеткен 5-6 кишиге бара кыргызча сатылганда ооз эки сүйлөшүү менен ошол жер участоктарынын укукка болгон күбөлөндүрүүчү документтерин табуу, ошол жер участоктарынын ээлерин табуу маселеси дагы ошол бир көйгөйдү жаратып атат. Райондун 6 айдагы өнүгүүсүнүн жыйынтыгын чыгарган коллегияда айрым кемчиликтер да айтылды. Алсак электр тармагында ички дебитордук карыздарды чогултууда көйгөйлөр бар. Карыз жылдан жылга азайгандын ордуна жогорулап жатат. 2022 жылдын жыйынтыгы менен 4,5 миллионго кыскартты. Кайрадан бул аралыкта көбөйүп баратпайбы? Анан лимит боюнча мына өзүңүз көрүп атасыз, УКС болуп атат. Бул боюнча азыр аяк катуу көзөмөлгө алып, мүмкүн болсо эртең күз-кышка дааргерчилик көрүш керек. Иш алып барыңыздар. Эми сиз баягы башкы инженер болуп иштейсизби? Ооба. Жетекчиңиз келсе, бул тууралуу кетирилген кемчиликтер боюнча да тиешелүү жазаларын алат. Бакай Ата районунда 9 айыл өкмөт болсо, анын 3-өсү жарым жыл аралыгында дотациядан чыккан. Бирок айыл өкмөттөрдүн дээрлик бардыгында Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарын, министрлер кабинетинин токтомдорун аткарууда кемчиликтер орун алган. Кенен ушу президенттин жарлыгын, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын токтомдорун аткарбаса, анда билбейм, элден түшкөн кайрылууга, даттанууга, же болбосо жанакындай бир азмундарга кандай мамиле болот? Аркимиздерге берилген өзүңүздөрдүн кызматтык функцияны так аткарыңыздар. Мамлекет тарабынан сиздерге мынакей айлык акыңыздарды көбөйтүп берип атат. Колуңуздардагы кызматкерлер 25 миңден кем алган эле жок кызматкер. Асты 50 миңге чейин алып атасыздар. Ошондой эле айыл өкмөттөрдө иш кагаздарды жүргүзүү электрондук тартипте жүргүзүлгөнү менен кемчиликтер да жок эмес. Администрация тарабынан канча окууларды өткөрүп бердик. Эми ушу санариптештирүүнүн акабында мен өзүм деле айтам, анда билбесеңиздер келиңиздер. Мен деле кудуретим жетет сабак өткөнгө. Мен деле компьютерди кыйратып билбейм бүт баарын. Эми адам баласы үйрөнсөк болот да. Кээ бир айыл өкмөттөр ачык айтайын, караңыздар, жооп бересиздер. Электрондук подписпи, мындайбы, сиздердин атыңыздардан жоопту катчыдан же бир адистен келет. Эмне деп жазганын башы бар, аягы жок. Кичине ошон үчүн баягы документтин мындай бир сапаттуулугун кичине болуш керек да.
Коллегиянын жүрүшүндө ошондой эле айрым өз милдеттерин так аткарбаган айыл өкмөттөрдүн жооптуу катчыларынын иши да сынга алынды. Июнь айында канча салык айтып бериңизчи? Транспорттан 43% чыктык. Жок, мана пайызды мына азыр көрдүңүз ал. Элдин баары көрдү. Мисалы үчүн мен билем районго 6 айда канча миллион, 1 айлыгын канча миллион. Суроо бар, жооп барбы? Жок. Мунапс боюнча, жер мунапс боюнча анда пайыз айып айтып бердим, мына санды десеңиз. Канча пайыз аткарды жер мунапсыны иш башчылыгы боюнча? Мен сиздик жооптуу катчы, орунбасар катары суроо берип атам. Келип ушу эки нерсени сурасам, билбейт. Же бул жака эмне бир тойго келишебиз, эмне деген бул мамиле? Эскертүү эмес, мындай кишилердин жумуш ордун караш керек. Ошон үчүн сиздин ишиңиз алдына жылбай атат. Эйлеген кызмат абалына татыктуу эмес, ошол маселени караңыз. Жыйындын жүрүшүндө кемчиликтери аныкталган 3 айыл өкмөттүн башчыларына жоопкерчилик чаралары каралып, айрымдарына эскертүүлөр берилди. Ал эми Шадыкан, Акназаров жана Бакай ата айыл өкмөттөрүнүн жооптуу катчыларынын кызмат ордун кайра карап чыгуу тапшырмасы коюлду. Ошондой эле билим берүү тармагында да иш солгундап жатканы белгилүү болду. Жаркынай Тургунбекова, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Бакай ата району. 2023 жылдын 17, 18, 19 июль күндөрү өлкө аймагында ысык аба ырайы сакталып, абанын күндүзгү табы 40 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Мындай кургак ысык аба ырайында күндүз күн ачык жерлерде көпкө жүрбөөгө аракет кылуу сунушталат. Адистер сууну көбүрөөк ичип, ысык өткөрүп алуудан сак болууга, жогорку кан басым, жүрөк оору менен жабыркагандар бул күндөрү сыртка жана сапарга чыгуудан баш тартып турууга чакырат. Мындан сырткары айыл чарба өсүмдүктөрүн кеңири суугаруу сунуш кылынат. Саламаттык сактоо министрлиги аномалдуу ысыкта ден соолукка кам көрүү боюнча бир катар сунуштарды берет. Абанын температурасынын ашыкча жогорулашы адамдын организмине, өзгөчө жүрөк кан тамыр системасына терс таасирин тийгизет. Мындай аномалдуу ысык аба ырайында организмди кургап калышынан жана ысык же күн өтүп кетишинен сактануу үчүн мүмкүн болушунча көлөкө жерде болууга аракет кылыңыз. Ишкерлик кошумча каражат табууга жол ачат. Бул максатта Талас районунун тургуну Бекжан Жоробек уулу пескоблок чыгарган ишкана ачкан. Айына 15 000 даана пескоблок чыгарган ишканада 4 жумушчу иштейт. Элетте ачылган ишкана айыл тургундарына да бир топ жеңилдиктерди түзүүдө. Темага кабарчыбыз Чолпон Сабитова токтолот. Пескоблок чыгарган ишкана Талас району Акжар айылында ачылган. Ишканада 4 жумушчу иштеп, кардарлардын буйртмасына ылайык пескоблоктун түрлөрү чыгарылат. Пескоблок курулуш материалы катары кеңири колдонулгандыктан учурда иш кызуу жүрүп, суроо талап жогору. Баштаганыбызга акча каражат боюнча бир 1,5 миллиондон ашыгыраак акча кетти. Ошол жакшы 2 жылдан бери иштеп атабыз. Ошол 3 айылды камсыз кылып атабыз. Эми сапаттуулугу боюнча сапаттуулугу жакшы, эң жакшы. Ошо заказга жараша чыгарабыз, пескоблоктун бардык түрүн чыгарабыз. Краскаларды Бишкектен алдырабыз. Ошо элдер кандай заказ берсе ошого жараша чыгарып беребиз. Бул жерде эң маанилүүсү бул кум. Ошо кум кетет, шибенка кетет, анан жакшы цемент керек. Айлык акылар айына 30 000ден 40 000ге чейин чыгып калат. Иштегендерине жараша болот. Ылаачын Абдрахманов пескоблок чыгарган ишканада 2 айдан бери иштейт. Ал буга чейин туруктуу жумушу жок, ар тармакта иштеп келген. Ишкананын ачылганы каарманыбызды кубандырууда. Өзү жашаган аймакта иштеген жумушу бар, айлык маянасы да жогору. Берден аралашат да берден. Тиги кум майда кумдан көбүрөөк чыталып, анан будан бир азыраак чыталат. Анан цемент кошулат, 2 чака цемент. Ошол могу бир миксер аралашкан менен ар жака төгүлөт. Дайым болгондо бул өтө жанагындай суу болуп чыкпайт да. Мындай коңур кургак болуп. Ошон менен анан ар жака становка салынып, трамбовка кылып анан чыгарабыз да.
Айыл жергесинен ишкана ачылганда бизге деле жакшы да. Жеңил эми ушул жерде айыл ичинде башка жакка сыртка чыкмай жок. Ошол жерден эле өзүбүздүн рызкыбызды таап ошол жерден кылып атабыз. Эле жеринде пескоблоктун чыгарылышы айыл тургундарын да кубандырууда. Буга чейин алыскы аймактардан ташып келген болсо, учурда бул кыйынчылык артта калган. Сапаты да жогору. Ишкер өкмөттүн ишкерлерди колдоо программасынын алкагында жеңилдетилген насыя берилсе, алдыда ирригация тармагында керектүү болгон материалдарды чыгараарын билдирет. Колдоо болсо, ошо жана кольцолорду чыгармакпыз, лотокторду чыгармакпыз. Дагы жакшы колдоолор болсо ошо кирпич завод деле куруп салайын деген ойлор бар. Ошо бардыгын кылганды билебиз, ошо көрүп келгенбиз. Ошол. Бүгүнкү күндө суроо талап аябай жакшы болуп атат азыр. Неге дегенде элдер уже күзгө жакындап калды. Уже стройкалар башталды. Ошо кээде жетишпей калып атабыз. Ишкер ай сайын айыл өкмөтүнө тиешелүү көлөмдө салык төлөйт. Ишкерликтин өнүгүшү мамлекеттик казынанын көбөйүшүнө өбөлгө түзөт. Эң негизгиси кошумча жумушчу орундар түзүлүп, жумушсуздукту алдын алууда. Чолпон Сабитова, Бекжан Жумабеков, Эркинай Жумабекова, Талас району. Талас шаарындагы жаштык конушунда ислам борборунун курулушуна капсула салуу аземи болду. Ага жогорку кеңештин депутаты Дастан Жумабеков, президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Мира Сейдикеримова, облустун казысы жана коомчулук өкүлдөр катышты. Кененирээк кийинки материалда. Бул Талас шаарындагы жаштык кичи конушунда жайгашкан Аль Раян мечити. Эми бул жерге жаңы мечит тургузулат. Аны менен катар медресе, ФАП, дүкөн курулат. Дүкөндөн түшкөн каражат мындагы сууга, жарыкка жана башка майда чыгымдарга сарпталат. Аталган аймакка жакынкы жылдарда бала бакча куруу демилгеси бар. Бул жерде мечит салынат. 250 квадрат мечит салынат. Андан тышкары 200 квадраттык медресе салынат. Андан тышкары 25 метрден тереңдик чыккан кудук салынат. Андан тышкары бул жерде ошол үй-бүлөлүк дарыгерлер тобуна ылайыкталган. Эмне үчүн дегенде ошол Талас шаарында үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу жетишсиз экен. Ушул чөлкөмдө 13800 киши жашайт экен. Ошол инсан ошол жергиликтүү жашоочуларды кабыл алуу үчүн үй-бүлөлүк дары тобу салынат 150 метр квадраттык. Бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын демилгеси маркум Шейх Абдул Кадыр Шайба Аль Хамадтын демөөрчүлүгү менен комплекстүү борбор каржыланды. Бул комплекс эмне үчүн берекелүү дегенде, бул Кыргыз мамлекетиндеги эң бир берекелүү, эң бир этибарлуу шаар Талас шаарына келип атат. Бир тарабынан, экинчи тарабынан бул комплекстин демөөрчүсү жана ошол комплекстин аталышы Саудиядагы белгилүү аалым, жалпы ислам үммөтүнө мусулмандарга таанымал болгон дин шариятындагы өтө чоң бир аалым кишинин атына коюлуп атат. Ислам борбору комплексин курууга, демөөрчүлөрдү тартууга эл өкүлү Дастан Жумабеков колдоо көрсөткөн. Фонд 15 жылдан ашык Кыргызстан мамлекетиндеги эң алыскы айылдарга, чоң шаарларга ушул мечиттерди, ФАП, бала бакча, таза суу, баягы кайрымдуулук иштери менен көп иштери жасап, миллион деген ушул инвестиция кылып элге жардам берип келет да. Ыйман комплексинин курулушуна жер аянты облустук өкүлчүлүк тарабынан чечилип берилген. Каржылык колдоодон тышкары жергиликтүү салымдар да кошулат. Ыйман ордосу болуп турган жер бул менчик жер болгондуктан Талас шаарынын мэриясына жергиликтүү жамаатка кайрылып, ушул жерге ушул ыйман ордосу түптөлүшүнө кол кабыш кылып жардам берүү иштери жүрүп жатат. Энди негизги ишти жүргүзө турган архитектура, Талас шаарынын мэриясы аркылуу ушул иштер жүргүзүлүп, бул жерде ушул жергиликтүү жамааттын жардамы менен ушул ыйман ордосу комплекси түптөлмөкчү. Бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы Кыргызстанда 2000-жылдан тарта ар кандай кайрымдуулук иштерге колдоо көрсөтүп келет. Бактыгүл Дүйшенова, Бекжан Жумабек уулу, Тилек Жулуманов, Талас шаары.
Талас шаарындагы Борбордук парк ичинде көчмө китепкана иштейт. Паркка эс алууга келгендер китеп текчедеги китептерден алып окуп олтурса болот. Же ошол эле жерден китепканачылар окурмандык баракча ачып, каттагандан кийин каалаган китебиңизди үйүңүзгө алып кете аласыз. Парктагы китеп текчени Талас облустук Аман Токтогулов атындагы китепкана 2 жылдан бери жуманын шейшемби, бейшемби күндөрүнө уюштуруп келет. Бактыгүл Султанбаева адистиги боюнча китепканачы. 39 жылдан бери Талас облустук китепканада эмгектенип келе жатат. Бир канча жылдан бери облустук китепкананын ар бир китеби анын колунан бир нече ирет иргелди. Бүгүн ардагер китепканачы Талас шаарындагы Борбордук паркта иштеп жатат. Мында китеп текче жана окурмандары көбүрөөк китептердин бир нечесин алып келген. Элдин китепке болгон табити жакшы экен. Биз китептерибизди баягы келип эле тизип бул жакка коюп атсак, өздөрү келип эле саламдарын айтышып эле биз менен байланышып, кандай кылабыз, биз китеп окусак болобу деп бизден суранышып аткандан келиңиздер китеп окуңуздар, бул деген көчмө китепкана болот деп тааныштырсак, эл деле мындай четте калган жок. Ыраазы болушуп, китеп окуп, паркка келгенден эс алып, жакшы экен, ушуну жакшы уюштуруптуруңар, бизге жакты, ушул демилгени дагы улантып бериңиздер деген ой пикирлерин айтып атышты. Талас облустук китепканасы ушул паркта китеп текчесин уюштурган, бирок адепсиз адамдар ал текчени сындырып ичиндегилерин чачып кетишкен. Ошондон кийин китепканачылар шейшемби, бейшемби күндөрү эртеден кечке парк ичинде китеп текчеге окурмандар үчүн китептерди алып келип, кайра кеч киргенде көтөрүп алып кетишет. Күн бою паркка эс алууга келгендерди китеп окууга үндөшөт. Максат окурмандардын китепке болгон табитин ачуу, китепке илүүктү таңазолоо. Эми азыр көрүп атсыздар кандай ысык болуп атат да. Үйдө отура албай ушу үй бүлөбүз менен келгенбиз, жолдошум, апам менен келдик. Бияк кайынсиңдим, ошолор менен келип бир аз эс алып кетейин дегенбиз. Анан сиздерди көрүп кубанычтамын. Чын эле жакшы экен көчмө китепканаңыздар. Анткени китепканага көптөр барбайт да азыр. Баары эле эме телефон болуп кетпеди, ордунда турган. Жакшы нерсе калтырды мага. Анан кечки салкы менен чыксак болот дегенбиз. Анан ошо мен бияк китепкана чечилерди көрүп калдык. Ошо бияка алып келди. Жакшы чыгармалар бар экен, китептер. Жакшы экен ушундай неме. Ошол жерден окуп отурса болот да. Жакшы неме түзүпсүздөр. Жайкысын график менен график түзүп алып, бир жумада 2 жолу чыгып турабыз. Бизде 4 бөлүм бар. Ар бир бөлүм ушундай график түзүп алып, чыгып турабыз. Бул жерге окурмандар көп келет. Биз менен тыгыз байланышта болушат. Көбүнчө мына студенттер, окуучулар, анан мугалимдер ушундай биз менен иш алып барат. Күн ысыкта паркта салкында аралап басып жүргөн эс алуучулар ары бери каттагандар китептерге кайрылып жатышат. Китепканачылар окурмандарга китеп, китепканалар, чыгармалар, акын жазуучулардын дагы башка тематикадагы китептерден учкай маалыматтарды берип жатышат. Талас облустук китепкананын фондунда 30 миңден ашуун китеп сакталуу, жылына жаңы басылмалар менен толуктоо аракеттери тынымсыз жүрүп турат. Салика Сариева, Илхан Арстанбеков, Талас шаары. Сиздер облус аймагынан алынган маанилүү жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта болуңуздар.